أنا بس ممكن بس خلاص. شلو عينه؟ اسكندر بسم الله الرحمن الرحيم. Cevap öyle şöyle. Kısa doğru sol Çok tarantı var. هو ده خش ده رقم Ya. Götür. تمام حتى مطعم تمام التدفئة موجودة. مسكن مطعم السلام عليكم. مسكن كم غرفة مسكنة الله؟ 4 أربعة ها؟ أربعة. مطعم موجود مطعم غرفة كبيرة مطعم هنا نعم. هنا مطعم هذا المطعم ها؟ ولا المطعم؟ وجهاز طعام هنا غرفة طعام جهاز طعام هاي ثلاجة ها؟ كل شيء جاهز إن شاء الله إن شاء الله. ممتاز بارك الله فيك فيك إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله. هذا كله تواليت هذا ان شاء الله ما سياتي إن شاء الله. جاهز كل شيء جاهز كامل ها؟ كامل. كله جاهز إن شاء الله. فقط اليوم السلام عليكم. الحمد لله. طيبين. ما شاء الله. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا وش سامي الدين. الغرباء نايل المفتي شيخنا أبو يعقوب. هذا نور بيت نساء. نساء ها؟
Abdülmalik mi? Assalamu alaikum. Medresini açıklatırız. Şimdi medresinin açıklatırız. Alıp alır için bizimle sözlü rayondan imam fakiri Dilavacı öğren. Dilavacı özü alıp Allah razı olsun. Allahu Ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد бардыгызды бардан жок кылган бардыгыздын жаратуучубуз Аллах субханала ва таала чексиз мактоолордон соңган пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салам салаваттар болсун. Урматтуу бүгүнкү ушул Нур окуу борборунун ачылышына келген меймандар, урматтуу аксакалдар, урматтуу бұл жерде Хазіреті Муфтидің орынбасары Шерғазиев, Жоробай, Ажы, Кувейт өлкөсүнөн келген Абу Якуб, Итар Кайрымдуулук фондунун директору Кудайбердиев, Алтынбек, Ош облусунун казысы Атабаев, Самедин Ажы, жана ушул арабтар менен дайыма иштеш келген Жусупов, Анарбек, жана башка ушу меймандар отурат. Баарыңыздар куш келипсиздер бүгүнкү ушул ачылышка. Бүгүн Алай жергесинде ушундай бир жакшы самалык болуп, Алай эле ушундай бир сүйүнүп турган убагы. Ошондуктан бул ачылышты Аллах Тааланын аяты менен Кур'ан окутуп анан кийин ачсак. Кур'ан окуу үчүн биздин Акжол ажыга берсе Кур'ан окуну. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسة وفي الصراط دليلا ومن النار حجابا يا رب العالمين. Жараткан Аллах ушул окулган Курандан болгон нурларын сооптордун бардыгын ушул жерде кол көтөрүп отургандардан дуа үмүт кылган өтүп кеткен бардык мусулмандардын арвагына багыштадык. Аллах субханала ва таала жаткан жерлерин жайлуу кылсын, топурактарын торко кылсын. Аллах субханала ва таала кыямат эсеп китептерин жеңил кылып, Аллахым өз бейишинен орун берсин. Ушул жерде кол көтөрүп отургандардын жүрөктөрүндө кандай жакшы арзу максат тилектер болсо, Аллахым андан да жакшы ойлорго, тилектерге, максаттарга жеткирсин. Аллахым ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Дайыма элибизде, жерибизде, динибизде тынчылык, аманчылык, токчулук, бейпилдик болууну Аллахым өзү насип кылсын. Бирахматика я архамар рахим. Рахмат. Күйретіш, Жоробай Дамова, Алла разы болсын. Сіздердің да ушу келген кадамыңыздарга хасанат, жакшылык, баардыгыбыздын ушул жерге басып келген кадамдарыбызга Аллах Таала биз эсептеп бүтабыз, соопторго ээ кылсын.
Бүгүнкү ачылыш аземдин биринчи сөздү Алай районунун акиминин орун басары Бакен Арапаевич сөздү. Assalamu alaikum. Урматтуу Алайын туугандар, урматтуу şu бизден келген муфтийдин орун басары жана Ош областынын казысы. Мен ойлойм, мына бүгүн Алай районунда бир жакшы Алланын ыйык нур аттуу окморборун ачышында турабыз. Ушул ачылыш менен Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы Замирбек Сариевичтин атынан, ошондой эле жалпы айыл өкмөттөрдүн мекеме ишкананын атынан ушу бүгүн ачылып аткан нур окуу менен чын жүрөктөн куттуктайбыз, урматтуу агайын туугандар. Эми мына көрдүңүздөр, бул кече имам хатип өзү да айтып берди. Bir top belgili sebeplerden açış bolmay kalgan эле. Çındığında hazır uşu bizge en gerektүү bizdin baldarыбыз uşu yerden Allah'ın yoluna jakşı bagıt alıp jakşı bir işler bolup atkanda biz aябай кубанычтабыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул биздин бүгүнкү районубузга болуп аткан чоң bir окуу борборунун ачышы болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, ушул бүгүнкү ачылып аткан окуу борборунда ушу балдарыбыз Allah'ın жолунда жакшы исламдын жакшы немесин колдоп, ушул жерден жакшы тарбия алсын. Мен бүгүн ушул бардык алыскы жакынкы туугандар, бардыгыңдар келип ушул жерде бир Алла Тааладан жакшы каалап тилектер айткан турасыздар. Мен ойлойм, ошонун бардыгы Алла Таала насип кылсын. Ар дайым районубузда тынччылык, аманчылык болсун. Кыргыз мамлекетинде дайым ушундай жакшы күндөр болсун. Көңүл бурууңуздар үчүн чоң рахмат. Алла разы болсун. Урматтуу муктарам жамаат, андан кийинки ушул алтындай убактысын уротуп атайын ушу Бишкектен Кыдыретtin муфтийибиздин сиздерге дагы болгон саламы бар. Ушул орун басары Шергазиев Жоройдон беребиз сөздү. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ve men nahaja nahjahum ve selaka tariqahum bi ihsanin ila yawmiddin. Eң алгач жараткан Аллах субханаху ва таала чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Аллах субханаху ва тааланын жалгыздыгына, Алланын барлыгына, бирлигине ыйман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашаган сиздерге дагы дайыма Алла тааланын үзгүлтүксүз рахматы мерими, хидаяты нуру, адал, ырыскы берекеси боло берсин. Урматтуу жамаат, барыңыздар менен İslamımızdaki en bir жақшы қоз саламдашу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Чындыгында аябай жақшы bir күн болуп атат. Бул болсо дагы бул жерде мына Нур окуу борбору ачылып атыптыр. Кандай болгон күндө деле бул дагы жаштарыбыздын туура жакшы тарбияланганына салым кошот деген ишеничибиз бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын bir аябай жакшы хадиси бар. Бул адеп ахлакка баштаган адам өзүнө дайыма көзөмөл кыла турган. Көп жерде айтып жүрөбүз бул хадисти. Эң бир сонун хадистер мына ушул орунда кыска мен айтып кетейин. Пайгамбарыбыз айтат: саллаллаху алейхи ва саллам, ана заимун би байтин фи рабадил джаннати. Мен кепилдик беремин дейт. Bir адамдын бейишке кирүүсүнө дейт. Бейишке кирүүсүнө. Bir адам акыйкат ошол жакта болсо дагы талаш тартышты таштаган болсо дейт, бейишке кире беришке кепилдик берет экен. Экинчи bir сөзүн пайгамбар айтат: ана заимун би байтин фи васатил джаннати лиман таракал казиба ва ин кана мазихан. Мен бейиштин ортосун кепилдик беремин bir адамга, ал адам тамашалап болсо дагы жалганды калпты айтпаса дейт. Башка бирөөлөрдү күлдүрөм деп кетип жалгандардын кошуп сүйлөй берет экен да кээ бир адамдар. Ошону таштаганга дейт, бейиштин ортосун кепилдик беремин. Ана заимун би байтин фи а'лал джаннати лиман хасуна хулукуху. Мен бейиштин эң жогорку даражасын төрүн кепилдик беремин. Bir адам анын кулк мүнөзү жакшы болсо дейт. Караңыздар, демек кайсы жерде болбосо ынтымак, биримдик, бири-бирин урматтаган, сыйлаган жер болсо, Алла Таала ошол жерге ырыскыны да берет экен, берекени да берет экен, өнүгүүнү да берет экен, өсүүнү да берет экен. Демек мына ушул хадистин ар бирине токтоло турган болсок, демек биринчиси мен бейишке кирүүнү кепилдик берем деген жери, силер талаш тартышты токтоткула деген жери.
сен талаш тартышпагын, душмандашпагын, жаман көрбөгүн, ичиңер тарыңа кылбагыла эле, мен бейишке кире беришин кепилдик берем деп бул пайгамбарыбыз айтып атат. Экинчи бөлүгүндө айтып атат, адамдардын ортосунда фитна салып, бири-бирин ушакчылык кылып бузуп, же болбосо бул калп айтууга кетип атат. Же болбосо жөн эле элди күлдүрөм деп туруп калп айтсаң, бул күнөө болот. Эгер ошону таштай турган болсоң, анда бейиштин ортосун мен кепилдик берем дейт. Карасаңыздар, бейишке болгон эшиктер аябай көп экен да. Үчүнчүсү, эң негизгиси, бул кимдин кулк мүнөзү жакшы болсо дейт пайгамбарыбыз, ал бейиштин төрүнөн орун ала берсин дейт. Буга ким кепилдик берип атат? Пайгамбарыбыз кепилдик берип атат. Демек, мына ошого окшогон көптөгөн медреселерибиз бар, Кудайга шүгүр. 100дөн ашкан, 3000ден ашкан, 3000ге жакын мечиттерибиз бар. Мына бул окуу борборлорубуз бар. Мына ушул азыркы Нур окуу борбору дагы Кудай буйрса, ошол адамдардын кулк мүнөзүн оңдой турган, жаштардын жакшы тарбия ала турган, бир улуу жаратуучу зат көзөмөлдөп турат деген жашоодо жашай турган, элине, жерине салым кошо турган кылып тарбиялай турган бир борбор болсун деп Алладан тилейли. Мына ушул жаатта чындыгында бул жерин берип, убактысын берип, аракет кылып салып, баардык салым кошкондорго Алла субханала таала чындыгында көптөгөн соопторду берген болсун. Мындан дагы чындыгында азыркы учурда бир кичинекей жерди бере албайбыз да. Мында Алланын жолу үчүн жерин берип аракет кылган, бул дагы эң бир чоң нерсе. Мына ушул жаатта сиздердин атыңыздардан эгер уруксат берсеңиздер, чет өлкөдөн келип атыптыр, салым кошуп атыптыр, канча убактын кетип, бир уруксат берсеңиздер араб тилинде рахмат айтып коелу. Себеби пайгамбарыбыз айтат, адамга рахмат айта албаган, бул Кудайга дагы рахмат айта албайт дейт. Кандай болсо да тыйым сартап, Алла үчүн деп, ушул жердин эли пайдалансын, жаштары пайдалансын, кээде башка нерселер менен эле убакыт өткөрүп атабыз. Ушул жерге келсе бир жакшы нерселерди үйрөнүп, эң негизгиси адеп ахлакка үйрөнүп, элге, жерге, дизинге кызмат кыла тургандар тарбиялана берсе, пайгамбардын бир жакшы сөзү бар экен. Атанын балага таштаган эң бир эле жакшы нерсеси бул жакшы тарбия экен да. Ал дүйнөдө эмес экен, мал мүлктө эмес экен, бийликте эмес экен. Бирок пайгамбарыбыз айтат, эң жакшы мурасы бул баласына жакшы тарбия берүү деген экен. Мына ошого биз көбүрөөк көңүл буруп койсок, устазына Аль-Фадил Салих Якуб, нахну алан наштами фи хазал макан фи ифтитах марказ ан-Нур та'лими, كما سمعتم أنتم ساهمتم في هذا المشروع يعني بجهدكم وفي بمالكم ونفسكم وفي ذهنكم، يعني كانت أعتقد فكرتم كثير في هذا. وكما سمعنا في هناك أيضا مجالات أخرى تصاحبنا فيه. نسأل سبحانه وتعالى أن يزيد هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وإن شاء الله نتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال التعليم وفي مجالات أخرى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Эми кыскача мына ушул бул киши башка жерлерде деле көп салым кошуп жүрөт. Мына ушул жерге салым кошкондугу үчүн баарыңыздан рахмат, ыраазычылыгын билдирип койдук. Алла таала ошондой көптөгөн иштерди кыла берсин. Биздин жерге канчалык нерсе курулса, канчалык ачылса, бул биз үчүн эле пайда болот. Көбүнчө биз арабтардан көрүп жүрөбүз, булар эч бир нерсени шарттыда талап кылбайт, Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам берип кете берет экен. Эми мына ушул таштап кеткен жерди биз жакшы ынтымакта, биримдикте эмне кылып алалы? Колдоп, жакшы ишке киргизип алсак, мындан жакшы өтөр нерсе жок. Эми мен көп сөз узарта бербейин. Аллахым барыңыздардан разы болсун. Дайыма мына аксакалдарыбыз бар экен. Мына ушулардын баары менен биз өнүгүп өсүп атабыз. Дайыма батаңыздарды берип жүрүңүздөр аксакалдар. Элибиз, жерибиз көгөрүп, өнүп өсө берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар. Алла разы болсун, Жорой адамла. Сиздин ушул аябай жакшы сөздөрдү айтып кеттиңиз. Иншалла ушул жерде хафиза харлар чыгышты Алла насип этсин. Ал эми экинчи сөздү Ош облусунун каазысы Атабаев Самиддин ажы Ош облусунун каазысына беребиз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. En birinciden bağırdığımızda joktan bar kılıp jaratkan
улуу жаратуучубуз Аллах субханаху ва таалага мактоолор айтабыз. Андан кийин улуу жолбашчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларды айтабыз. Андан кийин жалпы келген урматтуу жамаат, урматтуу Алай жеринин тургундары, бардыгыңыздарды бүгүнкү күндөй Нур Талим окуу борборунун ачылуусу менен куттуктач менен бирге эле атайын ушу борбор калабыздан келип отурган Жоробай дамылам, Алтынбек дамылам, мына көптөн бери көп жакшы иштерди кылып жүргөн Анарбек, Салман Таксыр, андан кийин Абу Якуб, баарыңыздарды кош келипсиздер дейбиз. Ошондой эле Алай жерине, Алай элине Кудай Тааладан береке, жакшылык тилейбиз. Себеби акыйкатта мына береке тилей турган айларда туруп атабыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн сөздөрүндө дайыма ушул Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаъбан. О Аллахым, бизге ушул Рajabda жана Шаъбанда береке бер. Ва баллигна Рамадан, Рамазанга бизди жеткире көр деп дуа кылгандай, биз дагы иншалла бүгүндөрдө дуа кылабыз. Дайым жакшылык боло берсин. Мына ушундай талим берүүчү жерлерибиз көбөйө берсин. Бу талим берип аткан жерлерибизде балдарыбыз Жоробай дамыл айткандай илимдүү, билимдүү, адептүү, ахлактуу, жакшы перзенттерибиз өсүп чыга берсин. Коомубузда дайым жакшылык боло берсин. Себеби чындыгында бүгүнкү күндөгү жашообуз, азыркы отуруп аткан ушул учурдагы жашообуз тарыхта жаңылышпасам керек, мен биринчи болуп Кыргызстанга бүгүнкүндөй токчулук, бүгүнкүндөй эркиндик, бүгүнкүндөй дин тутуу жагы болсун, бүгүнкүндөй ушундай диний билим берүү жерлерибиздин ачылыштары, мечиттерибиздин курулуштары, ажы умрого баруучулар кааласа умрого бара берет, келе берет, ажыга бара берет, ажылыкта эми квота жетпей калып эле жол тосулуп калбаса башка бир тосо турган нерсе жок. Шундай бир эркиндикти Аллах субханаху ва таала бизге берип койду. Бирок ушул эркиндик, ушул жакшылык кимдин колу менен келди? Албетте кече алар азыр кабырда жатышат. Ошол ата бабаларыбыз күнбү түнбү ыйлап, эки колун көтөрүп, о Аллах, биздин урпактарыбызга дин тутууда эркинчилик бер. Биздин урпактарыбыз эркин намаз окусун, эркин ажыга барсын, эркин ибадаттарын кылсын деп ыйлап дуа кылып кеткен. Ошол ата бабаларыбыздын дуаларынын шарапаты менен бүгүн биз ушундай эркиндикте, жыргачылыкта, токчулукта, тынччылыкта жашап атабыз. Эми биз дагы милдетибиз урпактарыбызга дуа кылуу менен бирге аларды жакшы тарбиялап, эртең биз өткөндөн кийин ата бабаларыбыз жакшы кишилер болгон экен деп рахмат айта турган балдарды тарбиялап кетүүгө баардыгыбыз милдеттибиз. Азыр эле Жоробай дамылыбыз айтып өткөндөй, пайгамбарыбыз алейхиссалам ма нахала валидун валадан ахсана мин хусни хулқин. Эч бир ата-эне өзүнүн перзенттерине адеп, ахлак, кооз бир мүнөздөн башка улуу белек сыйлык калтыра албайт деп пайгамбарыбыз айткан. Андыктан урматтуу туугандар, дайыма биз балдарыбызды жакшылыкка тарбиялайлы. Коомубузду оңдогонго, бүгүнкүндөй жакшылыкты кармап калганга, кийинки муунга өткөзүп бергенге ар бирибиз милдеттибиз. Ар бирибиз аракет кылабыз. Ар бирибиз күчүбүздү жумшайбыз, балдарыбызды тарбиялайбыз. Албетте, балдарыбызды тарбиялоодо өзүбүздү туура алып жүрүүдө сөзсүз түрдө бир өрнөк керек. Ал өрнөгүбүз Аллах субханаху ва таала Кур'анда айткан: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Албетте сиздер үчүн пайгамбарда кооз өрнөктөр бар дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын тарыхын окуйбуз. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын тарыхын окуганда мисал ала турган болсок, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын динине, жолуна, анын хидаятына жүргөн адамдар кандай болушкан? Көпчүлүк учурда пайгамбарыбыздын жүрүм турумунан, кечириминен не кылды? Ислам динин кабыл алып пайгамбарыбыздын жолун тутту. Ал эми пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдарды динге чакырууда ар кандай оорчулук, кыйынчылыктарда дарактар келип пайгамбарыбызга салават айтты. Таштар келип салават айтты, бирок мушриктер пайгамбарыбыздын хидаят жолуна жүргөн жок. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айды экиге бөлүп, жарымын бир тонн чокусуна, жарымын бир тонн чокусуна коюп койду. Ошондо да ислам динин кабыл алып пайгамбарыбыздын жолунда жүргөн жок. Кана дагы эмне деген муъжизалар, кереметтерди көрүштү. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Макканы фатх кылып келгенде
Keçe Peygamberimizni kууp çıkkan. Üylöründen kууp çıkıp, üylörün talap tonogondor Peygamberimiz Kaba'nı, Mekke'ni alganda emne kılavuz dep turdu. Oşonda Peygamberimiz Aleyhisselam özünün adebin, ahlagın, elinin birimdigi, elinin ıntımakçılığı üçün Peygamberimiz men Yusuf Aleyhisselam özünün bir tuğanların kanday keçirip, bir tuğanları kuduka taştap, karışkır jedi dep, urup tokmoktop, oşonda kervenlerge satıp jiberip 40 yıldan keyin padişah olup özünün bir tuğandары menen jolukkanda ne dedi? La tasriba aleykum. Bugün sizlerge hiç kanday jeme jok. Sizlerge hiç kanday uruş jok. Sizler erkinsinger, boşsunlar degende men dagı şol sözde aytam, sizler bugün erkinsinger. Sizlerin arkanlardan tüşüğü jok. Sizlerdi keçirem sizlerge. Oşonda aydı bölgönde İslam dinin kabul albagan adamlar Peygamberimizin keçirimin, adebin, ahlakın görgöndö ne oldu? Grupası menen, top menen, cemaati menen İslamga kirip ketdi. İslamga çakıruda İslamdın en negizgisi adep ahlak. Ana bu'ithtu li utammima makarimal ahlak. Men adep ahlakты en jogorku darajada keremetli ahlakты jetkirүү üçün jönötüldüm dep Peygamberimiz Aleyhisselam aytkanda, inşallah şunday yerlerimizde talim tarbiya bergende bu elimizde, yurtumuzda adepli, ahlaklı baldarımız öse versin. İnşallah sular ayıllarga, şaharlarga, şu toğlardan ağıp barganday alay jerinden jakşılıklar, alay jerinden şunday bir ıntımakçılıklar, alay jerinden şunday bir jakşılıklar şaharlarga ağıp barıp berүүnü men dagı tilek kılamın. Alay jerinde daim jakşılık bolsun, bereke bolsun. Allah Taalam жазыбызды берекелүү, мол жамгырлуу кылсын. Göçkülörden, sel algılardan, arganday asman жерден боло турган балелерден Allah Taalam saqtagan bolsun. Elde jurtda daim tinçlik, ынтымакчылык, береке болsun. Albatta Peygamberimiz Aleyhisselam aytkanday, la yashkurullaha men la yashkurun nasa. Adamlarga rahmat aytpagan Allah Taalaga da şükür aytpayt deyt. Andıktan biz dagı özümüzdün rahmatыбызды aytabыз. Albatta mına şol jerlerin berip şunday okul borborlarının kurulup kalışına salım koşkan жердин eeleri, oşolardın başında turgan, murda imam hatip bolup işlep kelip atkan Yusuf ağabızga daim tereң razılık bildirебиz. Allah Taalam işinizge ийгилик, береке versin. Şu başından beri gelip biz kavar alganda şun kardı göröbüz. Tüyünden başlap şunun kuruluşunda, hareketinde, şunday kızmadın aybay çurkap жүргөн şunkar inibizge tereң razılık bildirебиz. Andan keyin şunday salımların koşup kurup berip atkan bizdin ustazыбыз Abu Yaqub gelip oturat. Şükran lakum ya ahil aziz. Neşkurullah azze ve celle ve kezalike nes'alullah azze ve celle en yebniye lakum beyten kusuran mutacaviran fi cenneti cennetin na'im. Amin ya rabbal alamin. Allah Taalam bu kişilerden razı olsun. Andan keyin bu oturgan Anarbek Mırzabız şunday Araplardan buyaka gelip kalusunda, şunday köp meçitlerden, dini okuu jaylardın kurulup kalusunda bu jigit da abdan mehnetini aябай çurkap kızmat kılıp kançalagan meçitlerden salınıp kalışında dagı bu kişinin dagı sebepleri var. Allah Taalam bu kişiге dagı bardık şerde oturgan Salman Mırza bardığınızlarga Allah'ım razı olsun. İşlerinizlerge ийгилик berip uşul okuu jayыбызdan kelечekte bir kelечектүү baldarыбыз ösüp çıkıversinler dua kılabız. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Rahmat, hurmatlı kazanlar, Allah razı olsun. Sizlerin şu yaxşı sözlerinizlerge elge jugundu olsun. Hazırkı sözlü Kuveyt өлkөsүнүн Salim al-Sabbah jana al-Nabhan al-Kiram meşitlerinin cemaatinin ökülü Abu Yaqub ustazdan varız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. حضرت هذا اليوم يوم الأحد 31/3/2019 لأشارككم افتتاح هذا المدرسة هذا المشروع الخير. Barыңыздар менен исламда саламдашуу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен аябай бир кубанычта турамын, себеби мен ушул жерге, мына ушул борбордун ачылуусуна сиздер менен чогуу ушул жерде отуруп жатканыма. والحمد لله على إكمال هذا المشروع النير. هذه المدرسة مدرسة النور التعليمي. Аллага көптөгөн шүгүрлөрдү айтамын, мактоолорду айтамын. Мына шу Нур окуу борбору
толук бүтүп азыр мына ачылуу алдында турат. وأسأل الله أن يكون منارة من منارات الدعوة والعلم والإصلاح الخيرة. Аллах субхана ва тааладан жалбарып сурап кетем, мына ушул окуу борбору илимдин, ыймандын мунарасы болсун. وجزا الله رواد مساجد سالم مالك الصباح ورواد مسجد النبهان. Мына ушул биздин мамлекетибиздеги мына ушул жерге салым кошкон биздин мечиттин жамааттары бар. Мына ошол салым кошкон жамааттарга дагы Аллахтын ыраазычылыгы болсун. ومن قام بالتصميم والبناء جمعية إيثار الخيرية ممثلة بالشيخ التين بيك أبو عبد الله. Жана ошондой эле мына ушул жерде ушул проектти ишке ашырган Исар кайрымдуулук фонду бар. Мына ошол кайрымдуулук фондунун чоңу бул жерде Алтынбек мырза отурат. Мына ошол Алтынбек мырзага дагы көптөгөн ыраазычылыктымды билдирем. بالتعاون مع جمعية أحياء التراث الإسلامي. Мына ушул Исар кайрымдуулук фонду Кувейттеги Ихя Турасыл Ислами деген фонд бар. Мына ошо менен чогуу биргеликте ишке ашырышты. ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر الأخ أنار بيك الذي قمنا بالتعاون معه في بشكك وفي أوش في بناء مستشفى ومساجد وآبار ماء. Мына ушул орунда жакын досум Анарбек мырзага ыраазычылык айтпасам болбойт. Анткени бул киши менен биз көптөн бери кызматташып, көптөгөн фаптарды, больницаларды, сууларды чыгарып, мечиттерди салып, көптөгөн проекттерди ишке ашырып атабыз. وأشكر جميع الأخوة الذين شاركونا في هذا الافتتاح. Жана мына ушул бүгүн ушул ачылууга катышып жаткан баарыңыздарга Аллахтын ыраазычылыгы болсун. وأنا هنا أبارك لكم في هذا الصرف في هذه المدرسة وفي هذه القرية. الله يبارك لكم فيها. Алладан бир эле нерсени сураймын. Мына ушул сиздердин айлыңыздарга жана ачылып аткан борборуңуздарга Аллахым дайыма берекени берген болсун. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. Акырында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдарды айтамын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Эң акыркы сөзүм Алла Таалага мактоолор болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун. Урматтуу устаз, Алла разы болсун. Андан кийинки сөздү Итар кайрымдуулук фондунун директору Кудайбердиев Алтынбек иңизге тасыр. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Teala'ga çeksiz maqtovlar bolsun. Anın elçisi Muhammed Aleyhisselam'a salavatlar bolsun. Sizlerdi uşul nur oku borboru menen kutlap etmekçimin. Hurmatlı atalar, akalar, iniler bardığınızlardı. Şu nur borboru menen mübarek olsun demekçimin. Ondan keyin Allah Teala'nın ayatı menen bir ayatı aytıp eskerip keteli. Allah Teala Kur'an'da şunu aytadi. Estaizu billah. İn kullu men fis semavati vel ardi illa atir rahmani abda. Bu ayatın manisiga şunçalık bir жақшылап угуп көңүл бурсак, аябай bir улук, каттуу айтылган аят. Allah Teala aytadi: İn kullu men fis semavati vel ardi illa atir rahmani abda. Men asmandagı, jerdegi бүт mahluktardı bular menin kuldarım deydi. Bular bana ibadat kılat deydi. Эми алымдар бул аятты кантип шарттайт? İbadat kılganlar ekiye bölünөт deydi. Mакталган, даңкталган кулдар бул дүйнөдө таштар, тоолор, дарактар бүт бардыгы Аллах Таалага ибадат. Allah Teala Kur'an'da bir ayette aytadi: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Men bul dünyögө insanlar menen jinderdi ibadat kılış üçün jarattım deydi. Özüme ibadat kılış üçün. Эми караңыздар. Birinci ayette Allah Teala emne деп атат. Dünyö жүзүдөгү адамдар мага кулчулук кылат дейди. Namaz окуганы дагы, dinge işengeni dagı, işenbegeni dagı, kafırı dagı, buddisi dagı, evreyi dagı büt bardığı Allah Teala'ga ibadat kılat. Kandayça ibadat kılat? Misal üçün
Allah Taala'nın diniga iman keltirbey, Allah Taala'nın diniga köңүл бурбай жүргөндөр ушундай ибадат кылат экен. Эч ким өзүнүн түсүн, өзүнүн нациясын, өзүнүн боюн, өзү кайсы үй бүлөдөн төрөлүшүн эч ким тандай албайт. Бардыңыздар жакшы билесиздер. Allah Taala кайсы жерде төрөлөсүң, кайсы үй бүлөдө төрөлөсүң, сенин мурдуң кандай болот, сенин боюң кандай болот, муну биздин эч кимибиз менен себептешпейт. Allah каалагандай жаралабыз бул дүйнөгө. Шонун үчүн биз бардыгыбыз кул экенбиз Аллахтын. Эми муну алымдар ушинтип шарттайт, булар макталбаган кулдар дейт. Макталган кулдар Allah Taala'nын жөнөткөн динине, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө амал кылып жүргөн кулдар. Эми ойлоңуздар. Allah Taala бул дүйнөгө бизди вактылуу бир жөнөткөндөн кийин Аллахтын алдыга макталып барганыбыз жакшыбы, же макталбай барганыбыз жакшыбы? Экөө тең эле бир жерге барабыз айланып келипчи. Шонун үчүн шуну басып айтып өтүп кетмекчимин. Ошондой эле сиздердин окуу Nur Borbor medresesi mana açılıp oturat. Elhamdülillah Allah Taala mübarek medreselerden kılsın. Şuncalık mana karısı vardın, ırısı var deyip atalarımız oturat. Köp aksakallar oturat mana. Oşonday эле бул Алай районунан канчалаган бириле Центральный Азияга эмес, араб мамлекеттерге аты чыккан Максут Казы деген өткөн жерлерден шону мечиттин ордуна салып атабыз мына алхамдулилlah. Azı bir okuya aytып berem, şu medresenin kantip kelip düşüp kalışı boyunca. Bul Maksut Kazı'nı Arap memleketlerinde, Asya'da hazırga çeyin eskerip жүрөт. Uşu sizlerden turgununuzlar. Akkan sudan argaga veredi. Kuday buyursa bir yerden köplögen alımlar, köplögen karılar çıksın dep niyet kılmaktayız. Bul medreseni biz özü İsar Kaydınlık Fondu'da köpünçө jetim atası ötkön balдарды карайбыз. 15-20 жылдан бeri Kırgızстан'da жардам кылат. Ana medreseler, meçitlerdi 2-3 жылда oldu sala başladık. Köpünçө özüңүздөр билесиздер, medrese, meçit salınğında kat жазып, neme kılıp, kayrılıp sponsor kütөт. 1 жылда, 1,5 жылда sponsorlar kütülөt. Men azı sizlerdi körüp, aksakallarını körüp, nurlanıp, çaçırap turganı körüp, şu oyuma gelip ketти. Bu medresege sponsor özü kelgen. Allah'ın kudreti menен. Ana Şeyh Salih Yaqub, Allah razı olsun. Biz ofiste otursak gelip men medrese salamın. Bana proyekt gerek dep bizdin ofiske özü kirip kelgen uşul kişi. Mundayчасыга aytkanda Allah Taala'dan bir belekte katары kirip kelgende. Ушул медресе шөнтүп башталып калды. Эми азыр ойлоп карап отуруп сиздерди көргөндөн кийин оюма келди, ушу сиздердин дуаңыздарбы, сиздердин ата бабаңыздардын дуаларыбы. Ошолор кабыл болгон болсо Аллах Таала тагдырга жазган нерсени ушунчалык жеңил кылып коет. Алхамдулилlah. Берден көптөн карылар чыксын, Аллах Таала mübarek medreselerden kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Hayrukum men ta'allama'l Kur'an ve 'allamahu." Selerden en yaxşılar Kur'an'ı öğretkönüңөр deydi. Kur'an bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en çoğ mucizelerinin biri. En çoğ mucizelerinin biri. Kur'an okulgan yerden şeytan kaçar. Kur'an okulgan yerge Allah Taala rızıkları tögöt. Kur'an okulgan yerde uruş janjal bolboyt. Şonda öyle daha bir alımın sözünü eskertip keteyim. Bu Kur'an jönündө aytkanda öz sözdör köp ayta bersek, men özüm daha bir kıskaca tanıştırıp keteyim. Sizlerden kuyov balаңыздар bolom men. Uşul жерден үйлөнгөнмүн. Azır biraz titrep süйлөп atsak, сүрдөнү деп ойлогоңуздар, биз үшүп атабыз мына жердечи. Өзүңүздөр күнгө отуруп алыпсыздар. Же күйөө баланы снайкта отуруп атасыздарбы, эмне түшүнбөй калдык. Титиреп үшүп отурабыз азыр. Аллах пайгамбарыбыз Кур'ан жөнүндө көп хадистери бар. Алымдар ушундай дейт. Кур'ан шунчалык бир мубарак нерсе. Караңыздар. Кур'ан өзү Кадыр түн кечеси түшкөн. Аллах Таала бул кечени эмне деп айтты Кур'анда? Hayrun min alfi shahr. 1000 жылдан дагы берекелүү түн деп айтты. Куранын түшкөнү үчүн эле баягы түн. Аллах Таала күнөөлөрдү кечирет. Тобаларды кабыл кылат. Дуаларды кабыл кыла турган түн. Экинчи,
Ramazan ayında düştü. Жақында Ramazan келатат. Аллах Таала барыбызга насип кылсын Ramazan ayını. Ramazan ayını 12 айдын içinde en şaraplı aylardan kılıp koydu. Ne üçün? Kur'an düşkön üçün. Andan keyin Kur'an Muhammed Aleyhisselam'a düşüp atады bizden peygamberimizge. Dünya yüzünde kançalagan peygamberler kelген. Oşolordun Seyyidul Mursalin kılıp koydu. Dünya yüzündeki peygamberlerden imamı kılıp koydu. Ne üçün? Allah Taala Kur'an'ı düşürgön üçün. Oşon üçün men bu sözlerden aytıp ketmekçimin. Mına medresеңиздер Кудай буйруса ачылып, быйыл сентябрдан ишке кирет. Балдарыңыздарды, неберелериңиздерди берип окутсаңыздар, иншалла бул эң бир жакшы жолго жолдогон болосуздар. Ошондой эле бул Алай районунун центри болуп, эл ушунчалык көп жайгашкандыктан бул медресени биз ушундай проект менен салганбыз. Сиздер ойлогоңуздар күйөө бала бир этажга эле салып коюптур деп. Бұл медресенің фундаменті екінші этажда көтереді, Құдай бұйырсачы. Проектті ошондо өткөргөнбүз. Архитектураданчы. Сиздер балдарыңыздарды окутуп, көйдө турган болсо, крышасын ачып туруп эле, ушу шейхти кайтып чакырабыз. Медресеңизди үстүнө куруп бериң. Биздин балдар көйүп кетпесе келет, Құдай бұйырса. Иншалла. Ошондой эле мына азыр отурган жериңиздерге дагы элдер көйүп, окуй турган, мисалы үчүн кыздар чыгышы мүмкүн, аялдар чыгышы мүмкүн, биз дагы келип таалимге келип кетип турайык деген. Ошолорго дагы мээлерге жакшы зданияларды салып, Кудай буйрса. Ушундай заманбап бир зданияларды түшүрүшкө ниеттерибиз бар иншалла. Ошого сиздер дуа кылып туруңуздар. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ошондой эле сөзүм аягында мына муфтинин орун басары устаз Жоробай Дамылла Бишкектен келип отурат, убактысын бөлүп, Аллах разы болсун. Ошондой эле Оштун казысы Шейх Самидин, буга да Аллах разы болсун иншалла. Ушул жерде биздин балдарды, мына Шумкар, Азамат деген ушулар иштейт, Кудай буйрса. Ушуларга өздөрүнүн булар эми көп жылдардан бери ушу тармакта жүрөт, советтерини, насааттарыны берип турат иншалла. Ошондой эле мына Шейх Салман, Шейх Ермек, Анарбек акабыз келип отурат, убактысын бөлүп, Аллах разы болсун. Көп жылдардан бери мына арабтар менен иштеп, арабтарды алып келип, элге кызмат кылып жүргөн акаларыбыздын бирөөгү. Ошондой эле шейхке дагы шүгүр айтып коелук. Нашкурукум касиран ала жухдикум. Баракаллаху фикум. Ана алан такалламту ма'ал شعب هذه المنطقة. هذه المدرسة لا تظن هذه المدرسة صغيرة. هذه المدرسة إن شاء الله لو يطلب الطلاب لمكان الأكثر نستطيع أن نرفع دور الثاني بإذن الله، لأن من المخطط نحن خططنا في المستقبل للدور الثاني أيضا إن شاء الله. شيخ كده منا азыркы сиздерге айткан сөздү айтып койдук. Бул жерге эл көбөйүп, талаптар көбөйө турган болсо, келип салып, ушул нерселерди көбөйүп кетирет, Кудай кааласа. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу Алтынбек Тасырым, Алла разы болсун. Аллах Таала ушу сиздер айткандай бардыгыбызды Аллах Тааланын шариятына моюнсунуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жолдо жашоону насип этсин. Азыркы сөз досум ушу Жусупов Анарбек дайыма ушул арабтар менен чогуу иштеп, Алай жергесине дагы ушул медреsenин салынышына жана ушу мечиттер Горулда, Жошолуда бүт ушул Алланын өзүнүн үйүн салууда аябай чоң, зор салымдары чоң. Азыркы сөз ушул Анарбек. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avalar, salamu alaikum, жақсыларыбы, тынсыздарыбы. Мен қысқаша сөйлейм. Бобияб шейх, шүкрен, накум баракаллаху фикум. Рахмат сізге, Алла разы болсын. Мына мечит башталып атканда, мына Шумкардын менетин билишибиз керек. Шумкар башынан баштап этегине чейин жүрдү туугандар. Шумкарга рахмат, Алла разы болсын. Дагы айта турган нерсе, ушундай бир проектиңиздер болсо, больница болобу, садик болобу, мектеп болобу, айрылсаңыздар, Кудай кааласа, Алла мындай мүмкүнчүлүк берип атканда колубуздан келет. Кудай кааласа. Алла Таала аброй берсин баарыбыздан. Башкалардан алайда көп жерлерге салдык. Мен келчи деле маселен Алтынбек сурангандан тагам болот. Алтынбек сурангандан келди. Мен Каракулжадан болом, Лайтарадан болом туугандар. Мына түшө иште калениге больницага салганбыз. Кандай немелер болсо, колубуздан келишинче
телевизион өтүшүнчө мечит саласыздарбы, мектеп саласыздарбы? Аллага шүгүр, араб туугандар келип атат, бизге жардам берип атат. Бул эмес канчалаган башка да фонддор бар. Ассалам бар, Асанабил бар, Исар бар. Кыргызстанда кайсы фонддор болсо бардыгына телевизордо туугандар. Катар аль-Хария деген фонддор бар. Кандай кызмат болсо айтсаңыздар, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, тоол аймактар үчүн биз тоодо чогойгонбуз. Колубуздан келген аракетти кылабыз туугандар. Мына Алтынбектен да Алла разы болсун. Канчалаган атасы жок жетим балдарга 2,5 миң сомдон ай сайын берет. Күз мезгилинде кийим беришет, жаз мезгилинде дайыр. Асылыңызды билдирип коюңуз. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Şehirde gelgen alımlar, konaklar, İslam dininin şu tutkan vardı. Bu yerdeki bugün çoğulu boştan, Pişkek'ten, aradan gelgen şu alımlarımızga baktığına, Aksakal'dan Çalpalı elinin atından salam aytağız. Emoşonumla birlikte bana bugün biz Çalpalı eli şunçalık kuvvançtayız. Buna bizim Nur medresemiz elimizin şu borborunda durat. Elimizge nur düştü. Şunday жақсылықтар oldu. Bu da kalırsa Allah'tan tileyimiz. Bundan bir yakadaki şu yerden yaşlarımız okup ötüp ketken buradaki aksakalların yolunda şolardan daima eskerip şolardan bergen ilimlerin, akıl nasihatlerin bundan bir yaktaki yaşlarga dağı üyretip çürgönge biz Allah'tan tileyimiz. Allah'tan tileyimiz. Amin şu elimizde tinçlik olsun, jakşılık olsun, rayonumuzda, obrusumuzda, respublikamızda jakşılıklar bolup, din İslam dini güçüne gelip, şu kanday jakşı tilek maksatlarda bolsak barımızga Allah Taala'nın şolardyň bardygına atagysyn. Amin. Allahu akbar. Anda bizdin şu kelgen meymandarga kичине sarpay belегибиz бар, rahmatыбыз бар. Şolарды бергенден кийин жарайдан ала сиз өзүңүз дуа окуңуз. المفروض يعطيكم في البداية والله قاعد احتفظ فيهم والله يا شيخ قاعد احتفظ فيهم اي والله Men go plaşım var eken. Başda da kiygizip koyup şey. Asbahta Kırgız. Kırgız boldu. Жылы түштүк. Эми була калды. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme Rabbena teqabbel minna inneke entes semiyyun alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ve ehdina ve fiqna ila'l haqqi ve ila tariqil mustaqim. Bi bereketil Kur'anil kerim. Ve bi hurmeti men arsaltahu rahmeten lil alamin. Eң алгач, ошо Алла Таалага мактоолордон, пайгамбарга салаваттардан кийин мына ушул биздин ачылып жаткан нур окуу борборубузду Аллахым берекелүү кылсын. Ийгиликтүү кылсын, жугумдуу, пайдалуу кылсын. Максут казыбыздай илим окуган алымдар, Куран жаттаган карылар чыккан болсун. Аллах субханала таала дайыма берекени берип, пайгамбарыбыздан сурашкан экен, эң жакшы адам ким десе пайдалуу деген экен. Мына ошол пайдасы тийген медреселерден болсун, жана ошол жерде иштеген биздин бир туугандарыбызга дагы Аллахым ихлас берсин, күч-кубат берсин, көптөгөн балдарыбызды, жаштарыбызды жакшы тарбиялай берсин. Мына ушул Нур окуу борборуна салым кошкон бардыгына берде Анарбай Тасыр отурат, Иса Карымдуулук фонду, Ихя Турас фонду, Шейх Салих Якуб турат. Жана баарыңыздар дуаңыздар менен, оюңуздар менен, пикириңиздер менен Шумкар Дамылам турат бул жерде жер берип башка кылып Аллахым бардыгынан тилеген, ойлогон максаттарына жеткирген болсун. Иманыбызды Аллахым бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын, элибизде, жерибизде, динибизде тынчылык, аманчылык, топчулук, бепилдик болууну Аллахым өзү насип кылсын. Амин. Урматтуу жамаат, эми эң акыркы дуаны биздин аксакалдарыбыз берсин. Эгер аксакалдардан дуа алып кетпейбиз болбой калат, кана бир аксакалыбызбы, ажыбызбы бир бата берсин. Mashallah, Uğurtuna meclise kurup, münasirişine gelip,
bardыңар, салын қошып, қызмат қылып отасыңар. Allah Teala'm birincisinde her birinizin tanı canınardı saklıgan bolsun. Ona sapar kılıp geldiğiniz, kayta sapar menen üygülöңөрgө жетишке чейин Allah Teala öz panagında saktagan bolsun. Her birinizin emine jakşılık niyet tilek kılsaňar, Allah Teala oşo tileğiňerdi kabul kılsın. Elibizin üstünde İslam yolunda İslam ilimin üretip elibizin halkosunda olup daim jakşılıkların üstünde olgula. Yaratkan Allah Teala'm sizlerge densoluk, jakşılık günlerden ilimiňer bundan ziyada olup Kırgızistan'ımızda başka Müslüman memleketlerde taң kaltıra turgan ilimdүүлөрдү tarbiyelap çekişti Allah Teala'm sizlerge nasip kılsın. Yaratkan Allah Teala'm hizmet kıluşun nur, İslam borborun, medrese, meçitte açıktılar. Allah Teala şu Molda Maksut Kazdam'la yaşatağız. İlim alganda, ilim taştap bizge belek kılıp ketken eski meçitte. Allah Teala bana candandırdılar. Allah Teala şu yerden ilimdi dünyaya taalımar. İlimpoz İslam ilimleri çıksın. Ayrıca Allah rozunuz yaşlarına her birin İslam nurunun yüreklerini nurlap, İslam ilimini atağılsın. Yaşlarga adep, ahlak, iman, insaf, topuk kanat, sabır doluk versin. Bana bizge okşap, tayaktayın oturgan karılarga, uşu yaşlarga adep, ata-ağızın sal sanası boyunca talim verip, jakşılık tuğru yolda yürüştü, talim verip duruştu, aksakallarga Allah'ın nasip kılsın. Yaratkan Allah Teala'm şu kılgan tileğim özün ustajap bırakar. Allah'a Rahmat, Allah razı olsun. Hurmatlı bugünkü gelgen konuklar, en akır söz şu hazır. Hacakağız sözünün nemesini aytат. Hurmatlı beymandar, rahmat şunday gelip bizden konuşuyoruz, ortaklaşıp bergenizlerge. Hazır bizden sizlerge arnagan çayımız var. Şunu alıp sizlerge Terek degen Akbata degen restoranımız var. O şeyde akılıyla kolpasanızda o şeyde bir çayımızı içip o şeyden bir bu apata alıp geçsenizler bardığınızlar. Lüg ekmeği yok. Bardığınızlar çok varızlar o şeyde. Vardık düzgün şeyden canayın. Tek kişi geldi bize kalite. Taşkura. Taşkura kumandar. Geldi o kadar mı? Yok onu akşam nasıl demek? Ramazan'la yetkiyor. Şaman iş falan şeyler söylüyorlar. Şu Mezarda toydayız ve İslami şu asıl ayağı barışın tutar şu İnşallah bardığımız şu bugünkü verilecekler ihsanlardan osi bardız olup alır Joylanmalarga şu razı söz bildirip andan keyin şu Molda Maksut çoğuntağızdan takkan zürriyetlerine, urpaklarına ötürken Kur'an okuturup şunun soğuğun bağışladırandan keyin takkaz inşallah. Onda bize söz şu Hazreti Mufti'nin orunbasarı Joylanmalar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Cemaat, mahkullamalar, kasabalar, Ramazan'dan Allah razı olsun. Sınırlı günü evvelce sanalık oldu. Bundan açılan doğruları, daima ilimlerin, imanın, adet ahlakın kulağı olup, bundan şu yerden ilimleri alınlardı, şöyleysin. Bundan şu cihatta evvelce bir salın koşu, kızmak kılan şu Maksut Kazikeviz'in kurpaklarına Allah Teala razı olsun. Daima muhtarına yeni okunan alın, taracaklarına karlar söylesin. Lakin artık bizim rahatimiz, tilavetanlar var, müşterilerine sağlam koşup, şu kalanlarına, kızmaklarına Allah'ım razı olsun. Daim ele Allah Teala elimizde iman bulutlu, bilinlikli, ıntımaklı düşe öğreniyor olsun. Allah'ım razı olsun aramızda.
أعوذ بالله من الشيطان